30-августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшырууну чечти. Маалыматты Клоокко борбордук шайлоо комиссиясынан тастыкташты. Боршайкомдун мүчөлөрүнүн айтымында Кадырбеков бүгүн өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу арыз жазган. Ал бүгүн кечинде БШКнын жыйынында каралат. Буга чейин Кадырбеков 2019-жылга чейин бир канча жыл жетектеген Ыйман фондунун иши боюнча УКМКга күбө катары сурак берген. Жакында эле диний билим берүү менен алектенген Ыйман фондунун айланасында жаңжал чыккан. Быйыл июлда Каржы министрлигинин аудиторлору фонддун ишмердүүлүгүн текшерип, жыйынтыгында $5 миллион отчетун таппай койгон. Текшерүүдөн соң фонддун мурдагы эсепчиси кармалган. Кадырбеков жогорку кеңештин Ыйман Нуров фракциясынын лидери. Аталган партиядан парламенттин жалпы 5 депутаты бар. Ташиев кылмыштуу дүйнөнү түп тамыры менен жок кылып элге шарт түзөбүз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 29-августта Жалал Абад облусунун тургундары менен жолукканда кылмыштуу дүйнөнү биротоло жоюп, карапайым элге шарт түзөбүз деп билдирди. Мындан ары смотрящий, положенец, вор в законе дегендер болбойт. Аларды түп тамыры менен жок кылабыз. Жөнөкөй адамдар эл мыйзам чегинде кыйналбастан өзүнүн тапканын өзүнө, үй бүлөсүнө гана жумшай турган болсун. Буга чейин мамлекеттик чоң кызматта иштегендер, чиновниктер 4 баланы ээрчитип алып көрүнгөн жерде бандит болгондор жакшы жашап келген. Туурабы? Эми андай болбойт деди ал. Ташиев мындан ары мамлекеттик кызматка байууну көздөгөндөр эмес, элге ак кызмат кылам дегендер гана келет деп кошумчалады. Мыйзамдуу түрдө жөнөкөй адамдарга шарт түзөбүз. Мындан ары мамлекеттик кызматка байыйын деп эч ким келбейт. Себеби алардын ошондой мүмкүнчүлүгүн алып койдук. Мындан ары мамлекетке ак кызмат кылам дегендер гана келет деди Ташиев. Бишкекте мыйзамсыз жүргөн 42 чет элдик жаран аныкталды. Борбор калаада Бангладештин 35 жана Пакистандын 7 жараны мыйзамсыз жүргөнү аныкталды. УКМКдан алардын визасынын мөөнөтү өтүп кеткенин билдиришти. Маалыматка ылайык, бул эгемендүүлүк күнүн майрамдоонун алдын ала атайын кызмат тарабынан пландуу текшерүү учурунда аныкталган. Тартип бузгандар ИИМдин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын аймактык бөлүмдөрүнө тиешелүү административдик жоопкерчиликке тартуу, кийин депортациялоо үчүн өткөрүлүп берилди дешти атайын кызматтан. Жаңы Ак үйдүн жумушчулары айлык төлөнбөй жатканын айтышууда. Туманбаев мамлекеттин аларга карызы жок деп билдирди. Соц тармактарда жаңы Ак үйдүн имаратын куруп жаткан жумушчулар тобунун видео кайрылуусу тарады. Алар 150 адам Делюкс групп ишканасы менен келишим түзгөнүн, бирок ушул жылдын июлунан бери айлыктары төлөнбөй жатканын билдиришти. Жумуш аяктагандан кийин төлөмдөрдү кечиктирип жатышат. 2 айдан бери айлык жок. 10-сентябрга чейин төлөйбүз дешти. Биз ал убакка чейин эмне кылабыз деген суроого кааласаңар иштегиле, каалабасаңар кеткиле деп жооп беришти деп билдиришти жумушчулар. Ал эми президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев мамлекеттин эч кимге карызы жок экенин билдирди. Мен да жумушчулардын бул видео кайрылуусун көрдүм. Биринчиден, жаңы Ак үйдүн курулушу боюнча мамлекет бардык төлөмдөрдү жүргүзүп бүткөн. Башкача айтканда, биздин эч кимге карызыбыз жок. Экинчиден, Делюкс групп деген жалданма компания тууралуу маселе көтөрүшүптүр. Мен бул компания тууралуу биринчи жолу угуп жатам. Андай компания менен иштешкен эмеспиз, тааныбайбыз дагы. Биз иштешкен компаниялар кандай жалданма компаниялар менен иштегенин билбейбиз жана аларга тиешебиз жок деди Туманбаев. Азаттыктын маалыматы боюнча Делюкс групп компаниясы жумушчулардын кайрылуусуна жооп берип, айлыкты 10-сентябрга чейин толук төлөйбүз деп убадалаган. Жаңы президенттик администрациянын ынтымак Манасордо имараты 2023-жылдын жазында Бишкектин түштүк бөлүгүндө мурдагы Ысык көл мейманканасынын ордуна курула баштаган. Имарат 30-августта ачылат. Президенттик администрация менен Минкаптын кызматкерлери жаңы имаратка качан көчөрү белгисиз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышчу Кыргыз курамасынын кийими даяр. Бул тууралуу 30-августта Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Кураманын параддык жана спорттук формасын Биксер спорт атамекендик ишканасы даярдаган. Параддык форма калпак, блейзер, пиджак, футболка жана шымдан. Ал эми спорттук форма баш кийим, көрмө, футболка, карго шым, спорттук бут кийим жана рюкзактан турат дешти министрликтен. Быйыл 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8-сентябрдан 13-сентябрга чейин Казакстандын Астана шаарында өтөт. Ага Кыргызстандан 183 спортчу катышат.